Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге иероглифтер тууралуу айтып берем. Силер иероглифти окуп баштаган болсоңор, анда мындай учур кездешет. Силер иероглифтин маанисин билбей каласыңар, же болбосо окулушун дагы билбейсиңер. Анан издейин десеңер, электрондук словарьыңар мисалга жок болсо, анда кантип издешибиз керек? Биз бир гана жолу бар, ошо иероглифти жазып издешибиз керек. Ошон үчүн мен сиздерге бүгүн ошо кандай сайттар аркылуу иероглифти жазылышы боюнча издесеңер болот айтып берем. Ал үчүн биз биринчи Google'дан поиск канжи по начертанию деп жазабыз. Канжи бул иероглиф деген сөз, япончо. Мына карасаңыздар, мындай сайт чыгат. Анан бул жагында кичинекей топ-тоштокой экраны бар. Бул жака мындай өзүңөр жазып туруп, анан издесеңер, ошонун маанилери чыгат. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Биринчи очистить дейли, кайра жазалы, ошол иероглифти. Мындай иероглифти издеп атасыңар, ушундай жазылат экен. Анан издесең астына варианттар чыгат, кайсыларга окшош келет. Мол иероглиф десеңер, бул жакта эң четинде турат Дэй Сан Жапан деп. Бирок бул англис тилинде гана чыгат. Переводу. Бул иероглифтин мааниси бул күн деген мааниси бар. Анан Япония деген дагы мааниси бар экен. Ошондой. Анан япончо окулушудар ничи житсу деп, эгерде силер уже катакана, хирагананы окуганды билсеңер, оньоми, куньоми боюнча билсеңер, анда уже бул жерде окуй аласыңар. Ничи житсу кибика, ушундай өзүнчө окулуштары бар. Мына ушундай сайт аркылуу иероглифти таап алсаңар болот. Бул жактан өчүрүп, кайра жаңысын жазып, өчүрүп турсаңар болот. Бул сайттын ссылкасын ушул видеонун астына тиркеп коем, ошол жактан кирип көрсөңөр болот.